Саламатсызбы барыңыздарга. Бүгүн биз сабакта сиздер менен мындай байпак токууну үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге эмне керек болот? Менде азыр Alize классик буржум 100% акрил экен. Составы 100% акрил. Бул жерде жууса болобу, агатса болобу, үтүктөсө болобу, машинада жууса болобу, айтор ушул жерде байкайбыз жиптин этикеткасынан. Демек, бул 100 граммда 210 метр. Сунуштаган өндүрүүчү сунуштап жатат бизге 4-чү жана 6-чы илмектерди колдонуңуз деп. Колдонсок болот эгерде сиздин жыштыгыңыз өтө жыш токусаңыз. Мен мисал үчүн бир аз бошураак токуганым үчүн 3 же 2,5 размердеги илмек колдономун. Себеби тешикчелер пайда болбосун деп мындай өтө жыш токугум келди. Бул жер рельефный столбики, а бул жер полустолбикисине кийдам. Бул жагы жөнөкөй мамчалар. Демек, биз баштайбыз. Этикеткасын чыгарып алгандан кийин биз сырт жагынан эмес, ичинен чыгарып алсак, үчүн биздин жибибиз бөлмөнүн ичинде чуркап жүрбөй, бир жерде турат дагы, ичинен чыгарып токуй беребиз. Демек, биз үчүн азыр жип менен илмек гана керек болду. Биз эмне кылабыз? Амигуру мешекекчесине 8 жамынчылуу жарым мамыча токуп алабыз. Азыр биринчи жылмакай илмек жасап алдык. Мына кескалжашая петля жасап алдык. Эми бул шакекченин ичине биз азыр 2 жолу чогорулатуучу илмек жасап алабыз. Себеби полустолбикисине кийдим, ал бийигирээк болгон үчүн ошого жараша бир аз бийиктетүүчү илмек жасап алдык. Эми бир жамынча алдык. Шакекченин ичинен жипти тартып алдык дагы, биздеги болгон 3 жиптен тең өткүзөбүз. Бул биздин биринчи мамычабыз болду. Эми дагы бир жамынча алдык. Бул биздин экинчи мамычабыз болду. Бул биздин үчүнчү мамычабыз. Ушундай кылып биз амигуру мешекекчесинин ичине 8 мамыча токуп алабыз. Мына кыздар, мен азыр 8 жарым жамынчылуу мамычаны токуп алдым дагы. Эми биздеги бул калган жипти тартып ала алганыбызда мына бизде мындай бир аз тегеректелет жумушубуз. 8 жөнөкөй жамынчылуу мамыча кылдык. То есть эми биринчи биз жогорулатуучу мамыча кылып алганбыз го. Ошонун экинчисине санап, экинчисине илмекти киргизип алып, жипти тартып, биз бул жерден байланыштыруучу мамыча кылып алабыз. Биздин токумабызда тегерекче пайда болду. Эми эмне кылабыз? Экинчи катарга келгенде биз дагы 2 жогорулатуучу мамыча кылып алдык. Эми эмне кылабыз? Эми мынакей биз тегерекчебизди бүтүрүп алдык. Кийинки катарга келгенибизде катардан катарга улаган жерибизде тешикче пайда болуп калбасын үчүн биз бул токууну спираль сыяктуу кылып токуп кетебиз. Демек, биз азыр бул үчүн кошуп бекитип кетебиз дагы. Бизге башка түстөгү атайын жип же болбосо маркер колдонсоңуз болот, эгер маркериңиз бар болсо. Азыр эми мен мындай башка түстөгү жипти коёмун дагы бул жерге. Мага колумда бар ушул. Бул экинчи жипти бул жагына кошуп бекитип кетебиз. Кандай кылабыз? Экинчи катарда азыр бизде 8 мамыча бар. Ошону биз кийинки катарда, экинчи катарда биз 16 жамынчылуу мамыча кылышыбыз керек. Азыр мынакей биринчи 8дин биринчисине жамынчылуу жарым мамыча, дагы бир жамынча алабыз дагы. Мынакей ушул эле мамычанын ичине жипти салып, мынакей үчөөнөн бири өткөзөбүз. Эгерде сиз амигуру мешекекчесин токууда кыйынчылык жаралып түшүнбөй жатсаңыз, менин баракчамда ал жөнүндө сабак бар. Ошол сабакты кирип көрүп, анан кайра келип улантсаңыз боло берет. Дагы жамынча алабыз дагы. Кийинки мамычага дагы биз 2ден токуп чыгабыз. 4 болду мына бизде. Эми дагы жамынча алдык дагы. Кийинки мамычага мына дагы бул 5-чи болду. Эми мына 6-чы. Мына эми бизде мына ар бир мамычанын ичине 2ден салып токуп жатабыз. Эми бизге азыр 8 8ди
экиге көйүткөнүбүздө 16 болот. Биз бул жипти канчалык катуу тартсак, бизде тешикчебиз ошончолук көрүнбөй калат. Бул ашыкчасын бул жака кошуп катып кетебиз. Эми экинчи катарда биз сиз менен 16 мамыча токуп бүткөнүбүздө жолугабыз. Ар бир 8-дин ар биринин ичине 2ден салып токуйбуз. Мына кыздар, ошондуктан адашып кетпеш үчүн сөзсүз санашыңызга туура келет. Демек, азыр мына мен 16-чыны бүттүм дагы. Кийинки катарга ушул жерден өтүп кете беремин. Бир жамынчы. Кийинки катарда эмне кылабыз? Бир жөнөкөй мамыча токуйбуз. Камерага токуган бир аз кыйыныраак. Ошентсе дагы аракет кыламын сиздерге үйрөткөнү. Бир жөнөкөй, кийинкисин кошумча токуйбуз. Көрдүңүзбү? Дагы бир жөнөкөй, мына бир кошумча. Биз сиз менен 3-чү катарды токуп жатабыз азыр. Ушундай кылып катардын акырына келгенибизде бизге дагы 8 мамыча кошулуп калат. 16га 8ди кошконубузда 24 болот. Жалпысынан эгерде адашып кетсеңиз, санай койсоңуз болот. 3-чү катарда биз мынакей жарымдап калдык. Эми кыздар, бул белгилеп алган жерибизге чейин өз алдыбызча токуп, анан жолугабыз сиз менен. Мына кыздар, мен азыр 3-чү катарды да бүттүм. Бир кошумча болгон жерден бүтүшү керек. Жалпысынан 24 мамыча болушу керек. Эми кийинки катарга өтөрдө эмне кылабыз? Бир жөнөкөй, 2 жөнөкөй. 3-чү мамычага келгенде биз прибавка кылабыз. Кошумча мамыча токуйбуз. Прибавка бул кошумча. Бир мамычанын ичине 2 жолу салып токуйбуз ошондо. Эми кийинкиде дагы бир жөнөкөй, 2 жөнөкөй, 3, 4, бир жөнөкөй, 2 жөнөкөй, 3 менен 4-тү бир токуйбуз, мынакей. 3 менен 4-тү бир мамычага салып токудук. Эми сиз менен катардын акырында жолугабыз. 2 жөнөкөй, бир кошумча кылып токуйбуз. Мына кыздар, азыр мен 4-чү катарды бүттүм. Демек, 8, 16, 24, 32 болуш керек. Бул мага туура келет. 4 жаш бала үчүн ылайык келет дагы. Мен ушул, мисалы үчүн азыр 8, 16, 24, 32 болсо, 32ден мына бул жака чейин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ни токудум мынакей. 7 катар токудум дагы. Бир да токтобостон. Эгерде сиз кичинерээк балага токусаңыз, сиз балким 24 бойдон калтырып коюп, ошону эле ушундай кылып токусаңыз болот. Эми ар бир баланын организми ар кандай болгондуктан сиз лучше эң жакшысы кийгизип көргөнүңүз оң болот. Эгерде сиз чоңураак размер токуйм десеңиз, кийинки катарга келгенде азыр биз 2 жөнөкөй, бир кошумча кылдык. Сиз болсо чоңойтуп алышыңыз үчүн кийинки катарга келгенде 3 жөнөкөй, бир кошумча кыласыз. Андан дагы чоңураак керек болсо, сиз 4 жөнөкөй, бир кошумча кыласыз. Ошондой кылып отуруп, чоң адамдыкын деле бутуна өлчөп өзүңүз токуп алсаңыз болот. Азыр биз сиз менен, мага 4 жаш балага керек, мисалы үчүн 32 бойдон дагы 7 катар бир дагы өзгөрүүсүз жалаң ушул мына белгилеп алган жипке келгенде атайын нары өткүзүп алабыз. Себеби адашып кетишибиз мүмкүн. Адашып кеткенде дагы сиз кайрадан санап отурушуңузга туура келет. Андыктан ушул белгилөө жолу эң оңой жана жеңил способ жолу болуп эсептелет. Андыктан биз сиз менен азыр эч кандай өзгөрүүсүз жамынчысы бар. Мынакей, жарым жамынчысы бар. Полустолбики с накидом. Мынакей, 3, үчөөнөн бир өткүзөбүз. Эми жөн гана ар бир мамычанын ичине жөн гана ушундай кылып айлантырып токуй бересиз. Балким сизге балаңыздын бул мына жерде бийигирээктер бар го, подъёму барлар. Андай болсо сиз бир аз ушул баш жагынан чоңураак кылып токушуңуз керек болот. Түшүндүрө алдымбы кыздар? Эми сиз менен биз азыр мына мен могул жеринен келдим. Мына азыр ушул жерге чейин токуйбуз дагы, анан кийин сиз менен дагы жолугабыз. Демек кыздар, мен азыр 7 эмес 8 катар токудум. Себеби баланын бутуна кийгизип көргөнүмдө кичинерээк болуп калды. Мынакей. Көрдүңүзбү? 8 катар токуп алдым. Сиз өзүңүздүн балаңыздын же болбосо ким заказга алып токуйсузбу айтор, ошо баланын бутунун өлчөмүнө карап ушунча токуп аласыз. Эми сизге ушул жиптен токуңуз деп сунуштабаймын. Каалаган өзүңүздүн жебиңизден токусаңыз боло берет. Мен болгону ушул жиптен азыр токуп жатамын. Боло берет, каалаган жебиңизден токусаңыз болот. Демек, эми эмне кылабыз?
Азыр бизде 32 жип бар, 32 мамыча бар. 32 мамычаны эми биз үстү жагына алабыз. Мынакей. Бул байпактын үстү жагы, бул жагына биз 10 мамыча калтырабыз дагы, эми биз жалаң ылдый жагын токуп барабыз. Ал үчүн эмне кылабыз? 32 мамычадан бул жерге 10 мамыча санап алабыз дагы, биз бир жолу жогорулатуучу мамыча кылып алабыз дагы, бул жагын жөнөкөй мамыча токуйбуз. Столбики без накида менен токуйбуз. Биз жогорулатып алган мамычанын түбүнөн баштайбыз. Мынакей, дал ушул мамычадан баштайбыз. Кийинкиден эмес, ушул дал биз көтөрүп алган мамычанын түбүнөн баштайбыз, Ошондо бул эки мындай колосок пайда болду го, өрүлгөнгө окшош. Ошонун экөөсүнөн тең өткөзөбүз, Биринчи жолу токуп жаткандар үчүн түшүндүрмө. Мынакей, жөн гана жөнөкөй мамыча. Аркылуу токуйбуз. Мынакей, эки жиптен өткөзүп алдык. Жөн гана жөнөкөй мамыча аркылуу азыр биз 22 мамыча токушубуз керек болот, Адашып кетсек сөзсүз санайбыз. Кыйын эмес, оңой эле. Үйрөнүп алсаңыз, дайыма өзүңүздүн бутуңузду дагы, балдарыңыздын бутун дагы жылуулап жүргөнү дагы эң сонун өнөр. Андыктан кыйын деп кыжалат болбоңуз, оңой эле. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Жөн гана илмекти илип кете бересиз. Кааласаңыз 2 кабаттап токусаңыз дагы сиздин байпагыңыз калың болот. Өзүңүзгө дагы ушул эле метод менен кааласаңыз чокой, кааласаңыз байпак токуп жылуулап алсаңыз болот. Эми эмне кылабыз? 22 болдубу, болбодубу, азыр мен сүйлөп атып адашып кетпесин үчүн мен бул жерден кайсы көтөрүп алганмын, эми бул жерден 10 мамыча санап алышым керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына как раз 10 болуптур. Эми эмне кылабыз? Дагы бир жолу жогорулатуучу кылып алабыз. Жогорулатуучу илмек кылдык дагы. Кайра бурабыз мына. Азыр биз бул жерден бүттүк. Бүткөндөн кийин мындай жумушубузду бурганыбызда бир жолу жогорулатып алдык. Кайра эле ушул мамычага мындай кылып, эми биз азыр сиз менен жалаң ушул метод менен мынакей азыр бул катарды бүтөбүз дагы. Эмне кылабыз? Бутубуздун, баланын бутунун таманына чейин дал ушул оюм менен токуйбуз. Эгерде баланын бутуну бул байпагыбызды биринчи баштагандай полустолбик с накидом токуй берсек болот, бул жакта деле. Бирок мага ушул жолу жагат. Жыш токулат. Ага салыштырмалуу. Эң жыртып катуу басып шоктонгон балдар үчүн ушул жыш токулганы жакшы деп ойлоймун. Мынакей бүттүк. Эми дагы бир жогорулатуучу кылып алабыз. Мына эми буруп, кайра эле ушундай кылып улантып биз эмне кылат экенбиз? Демек, таманына чейин. Буту кайсыл жерге чейин болсо, өлчөп турасыз. Мына ушул жерге чейин биз азыр жөнөкөй мамыча аркылуу улантабыз. Азыр биз мына могул жерден алып келатабыз. Бул жерден 10ду калтырып атабыз дагы. Жалаң бул жерде мына. Бул жерин алып келатабыз, Эми сиз менен ушул жерден жолугабыз, бүткөн жерде. Буту кайсыл жерге чейин болсо, таманы ушул жерден жолугабыз, Мына кыздар, мен азыр байпактын узундугу мага канчалык узундукта керек болсо, ошончолук кылып токуп алдым дагы. Мына эми биз сиздер менен бул байпактын таманын формировать этип баштайбыз. Ал кандай болот? Мисалы үчүн азыр сиз токуп жаткан жериңизден учу бүттү. Мына ушул жерге келгенде жипти кесип салып, кайрадан улап отурбаш үчүн сиз болгон ушул жерге жипти түйүп калтырып коесуз. Ушул жерге мынакей. Илмекти болгону мына байпактын үстүнөн бир жолу өткүзүп койсоңуз, мына жер түйүлүп калат, Эми эмне кылабыз? Бизде жалпысынан 32 мамыча бар болчу. 32 мамычанын 10-у бул жака кетти. Бул жерде 22 турат. Эми буну биз 3кө бөлүшүбүз керек. 3кө бөлгөндө кандай кылабыз? 8ден бөлөбүз. Азыр мисалы үчүн бул жака 8, бул жака 8 болгондо 16 болобу? 22ден 16-ны алганыбызда бизде 6 калат, Демек биз 6-ны бул ортого калтырабыз. Кандай кылабыз? Эми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ди санайбыз дагы. Мына 9-чуга 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-чуга илмекти салып биз жипти тартып алабыз, Мүмкүн болушунча катуу тартпай, бошураак кылып калтырабыз бул жерге. Эми биз ушул жипти токуп бекитип кетебиз, бул жака. Биз жипти илип алган катардан бир жолу жогорулатуучу мамыча кылып алабыз дагы. Воздушная петля подъема, ВПП. Жогорулатуучу
эле кылып алабыз дагы. Ушул жерге эле кайрадан биз жөнөкөй мамыча токуйбуз. СБН. Эми 1 2 көрдүңүзбү? Буну мен катып кетип атам. 3 4 5 6. Мынакей 6 болду. Эми бул жакта 8, бул жакта 8 калды. Эми келе жаткан экөөнү, мынакей 7-чи менен 8-чини мындай кылып 3 чыгарып алабыз. Кандай болду мына? 6 токодук. Эми 7-чисине чыгарып алдык, 2 болду. 8-чисинен дагы 1 чыгарып алабыз, 3 болот. Эми 3-өнү 1 өткөзөбүз дагы. Мынтип кыскартып алабыз. Көрдүңүзбү? Эми жумушубузду буруп алабыз. Мындай кылып ичкериге каратып буруп алабыз дагы. Бизде 7 болуп калды бул жерде. Бирок биз 6 гана токуйбуз дайыма. 7-чисин тийбейбиз, 6-чыдан баштайбыз. Мына 1 2 3 4 5 мына 6 мамыча токудук дагы. Эми биз дагы мына келе жаткан 7-чи менен 8-чини бириктирип 3-өнү 1 өткөзөбүз. Мына биз дагы бир 2 мамычаны кыскартып алдык. Дагы буруп алдык жумушубузду. Эми дагы 6-ны токуйбуз. 1 2 3 4 5 6, Мына 1 2 3 4 5 6. Эми кандай кылабыз? Дагы келе жаткан 1-ди алдык. Андан кийинкисинен дагы 1-ди алдык. Ушинтип 3-өнү 1 өткөзүп алабыз. Мына кыздар, биз ушундай кылып ар бир катарды мына уже бизде кичине пайда болуп баштады, таман пайда болуп баштады. Эми эмне кылабыз? Дагы 1 2 3 4 5 6. Ушундай кылып бизде эки четинде бош илмектелер калбай калганга чейин ушундай кылып кыскартып алабыз дагы. Калбай калганга чейин ушинтип токуй бересиз. Только 6 эле. Мына эми 6 болду дагы. Бул жерди жакшылап карайсыз. Бул токулуп турат, демек бул кийинкисине. 1 2, мына. Дагы кыскартып алдык экөөнү. Дагы буруп алдык мына жумушту. Көрдүңүзбү? Ушундай кылып 0 2 чекесинде калбай калганга чейин токуйсуз, анан жолугабыз сиз менен. Мына кыздар, мен азыр эң акыркы кыскартуу катарына келдим дагы. Бул жерден кыскартып алдым, Ушул жерде карайсыз. Мисалы, мындай кылганыңызда бул жер сизге бир аз ылдыйраак болуп жаткан болсо, демек дагы бир катар аркага тогуп койсоңуз болот. Мисалы, азыр менде бир аз ушул жери ылдыйыш болуп турат. Бир аз теңдеп алыш үчүн биз бир катар мына кыскартылган жерге чейин токуп алдык. 6-ны, дагы 6-ны токуп алдык. Мына эми бир аз тегизделип калды, 6-чысы. Эми эмне кылабыз кыздар? Биз 1 2 3 2 жогорулатуучу мамыча кылып алдык. Себеби биздин кийинки токуй турган жерибиз мына, биз мындай жерге келдик да азыр. Мынакей. Бул жерге жогорулатуучу кылып албасак, биздин мамычаларыбыз бир аз кичинекей болуп калат дагы, бир аз некрасиво болуп көрүнөт формасы. Демек биз бул жерде азыр 2 жолу жогорулатуучу мамыча кылдык. Эми жамынчылуу мамычаларыбызды улантып баштайбыз. Мына айлантып бул жерге чейин жамынчылуу мамыча токуйбуз дагы. Бул жерде биз жөнөкөй мамыча токуйбуз. Себеби бул жакты дагы андай токуй берсек, бул жагыбыз мындай бийик болуп кетет. Андыктан биз азыр сиз менен бул жерге чейин жарым жамынчылуу мамычаны токуп улантабыз. Мына бир жамынча алдым, чыгардым, полу столбикесине кийдим. Мына 3 жиптен 1 өткөзүп токуй беребиз, Мына ушундай кылып сиз өз алдыңызча токуңуз дагы, сиз менен бул жерден жолугабыз. Мына кыздар, азыр мен бул жерге чейин токуп келдим. Эми бул жерге келгенибизде бурч турат, мынакей. Көрдүңүзбү? Ушул бурчту бир аз тегеректеп алуу үчүн биз бул жерде дагы кыскартуу жүргүзөбүз. 1 2, мына 2 3 жипти 1 өткөзөбүз. Мына бир аз болсо дагы округлять этип алабыз ушул жердечи. Андан кийин бул жерден 10 катарды биз жөнөкөй мамыча кылып токуп алабыз. Жөн гана мамыча, жөнөкөй мамыча 10-ду токуйбуз дагы. 10 мамычаны токуп бүткөндөн кийин бул жерде бурчунда дагы бир округление кылабыз. Бурч болуп калбасын үчүн ошол жерди бир аз тегеректеп алабыз кыздар. Бул жерди мындай кылып 3 мамычаны бир өткөзүп алабыз. Бизде бир аз болсо дагы тегеректелген форма пайда болду. Эми бул жагына кайра эле жамынчысы бар мамычаны улантып кетебиз. Ар бир мамычанын ичине, мурунку катардын ар бир мамычасынын ичине
салып токуп, азыр биз сиз менен мына бүткөн жерден жолугабыз. Кыздар, азыр мен полностью бул жерге чейин токуп келдим дагы. Биз баштаган жерге келгенде мындай ачык жер пайда болуп калат. Эми биз биринчи жогорулатуучу мамыча кылып алганбыз, ошол жердин мынакей экинчисине киргизип алып, байланыштыруучу мамыча кылып коебуз. Мына. Демек дагы бир 2 жолу көтөрүп алабыз. Кийинки катарыбызды дагы дал ушундай кылып токуп чыгабыз. Дал ушундай кылып биз азыр кандай токуган болсок, ушундай кылып бул жерге чейин жөнөкөй мамыча токуйбуз. Бул жерге чейин жамынчылуу полустолбик накида, ама бул жагына столбики без накида, жөнөкөй мамыча. Андан кийин бул жагына дагы жамынчысы бар жарым мамыча. Анан бул жерге келгенде биз дагы байланыштыруучу мамычаны бул бийиктетүүчү мамычага улайбыз. Андан кийин дагы жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр экинчи катарды дагы бүттүм. Мына бириктирип алдым дагы. Бул жерден баштап мен эмне кыламын? Бир жолу кылсам боло эле, 2 жолу азыр ойлонуп көрөйүн дагы. Мынакей, бир жамынчы. Ушул узордун аты рельефные столбики деп аталат. Рельефтүү мамычалар оң жана сол болуп экиге бөлүнөт. Ичкеркиси тескери, мынакей, сол жаккысы, оң жагы бул сырты. Мисалы үчүн бир жамынчы алдык дагы, азыр биз сыртынан кылдык, эмкисин ичкеркисинен кылабыз. Изнаночный, лицевой изнаночный. Эми бир жамынчы сырткысынан мына карап туруңуз. Мурунку мамыча ошол жерден ичине мындай өткүзүп алабыз дагы. Ушул жерден жипти алабыз. Мына жипти өткүздүк. Бизде 3 болуп калды. Экөөнү бир. Мына эми ичкеркисинен өткүзөбүз. Бир жолу бизде 3 жип пайда болду. Экөөнү бир өткүзөбүз. Эмкисин ушундай кылып сыртынан кылабыз, Мына кыздар, ушундай кылып биз эми айлантыра ушул комбинацияны токуйбуз, мындай айлантырып. Азыр эми ичкери, эми сырткы, мынакей. Болгону сиз кандай токулат экенин билип алсаңыз гана өзүңүз каалаган бардык нерседе иштетсеңиз болот бул оюмдучу. Азыр эң акырында, токуунун акырында бул резина сыяктуу болуп бүтөт экендигин көрүп билсеңиз болот. Мисалы, азыр ушундай кылып сиз катардын аягына чейин бүтүрүп келесиз жана ошол жерден жолугабыз. Ага чейин азыр мен сиздерге мисалы бүткөн жумушту көрсөткөнүмдө бул мына көрдүңүзбү? Резина сыяктуу чоюлат. Мына сырткы, анан кийин ичкерки болуп, мынакей. Лицевой, изнаночный. Бул чыгып тургандары сыртынан токулган, ал эми мына ичиндегиси бул да ичинен алганыбыз, Ушундай кылып сиз өзүңүзгө керектүү канчалык бийик кааласаңыз ушунча кылып калтырып койсоңуз дагы болот. Бул сиздин өзүңүздүн фантазияңызга жараша болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, кыздар, мен азыр мына уже экинчи катарды бүтүрүп жатамын. Демек, азыр сырткысын бүттүм дагы. Изнаночный рельефный столбикти жасап жатабыз. Накид. Сыртына келгенде мына жерде өзү мындай тешикче пайда болуп калат, Ошол жерге салып туруп эле кийинки катарда дагы мына 3 болдубу? Экөөнү киргизебиз, эми экөөнү кайрадан киргизебиз. Эми бул жерде биз баягы жогорулатуучу мамыча кылып жатпайбызбы экини? Ошол жерге мындай кылып биз байланыштыруучу мамыча кылабыз, Биринчини экинчиге өткүзүп алабыз, мынакей. Бул менен биз мына бул экинчи катарды да бүттүк. Үчүнчү катарга өтөрдө биз дагы мына 2 жолу жогорулатуучу мамыча кылып алабыз дагы. Бир жамынчы алабыз. Мына мисалы үчүн сырткы келдик, мына. Экини бир. Дагы эми ичкеркисинде дагы ушундай тешикче пайда болот, мына. Ушундай кылып оңой эле байпак токуп алабыз. Жамынчы. Эми сырткыга, мына тешикчеге киргиздик. 3 болду, экөөнү бир алдык, дагы экөөнү бир алдык. Эми кайра эле жамынчы, эми ичкеркисине, мынакей. Ушундай кылып биз бул катарды дагы ушундай кылып бүтүрүп алабыз. Айлантырып келгенде кайра эле ушул биз бийиктетип алган мамычага байланыштыруучу кылып, сизге канчалык бийиктикте керек болсо, мына менде мына ушунча катар болуптур. Бийиктиги ушунча болуптур. Азыр ушул жерге чейин бүтүрүп сиз менен жолугабыз, Мына кыздар, мен азыр эң акыркы катарымды бүттүм. Мага ушундай узундукта жетет. Мынакей.
ушундай болду. Эми ушул бүткөн жерге келгенде мына акыркы байланыштыруучу мамычамды кылдым дагы. Где-то мына 10 сантиметрдей болсун кесип алам дагы. Бул керек эмес. Демек менде бир моток жиптен мына ушунча ашты. Бир пай байпак үчүн мына мындай кылып мунусун чыгарып алабыз дагы. Эми бул жипти биз мондай чечилип кетпесин үчүн ушул жерди жакшылап түйүп алабыз. Мынакей түйүп, эми бул жиптин ичкерисине кааласаңыз бул жиптин учуна ийнени киргизип туруп эле ийне менен атайын ушундай токуу үчүн арналган жиптер бар, ийнелер бар, тешикчеси чоң болот дагы. Ушинтип токууну бүтүргөнүңүздө эң акырында катып коюу үчүн эң жакшы жардам берет. Жип жок болсо деле проблема эмес. Мындай кылып ичине мүмкүн болушунча спираль кылып катып ушул жака чейин бул жипти бекитип коебуз. Мынакей. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик. Мына ушундай байпактарды токуп буттарыңызды жылуулаңыз.